Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү көрсөтүүнү биз өткөндөгү темалардын уландысы катары үй бүлөдөгү мамилелер, балдар укуктары жөнүндө айта кетсекпи деп отурамын. Өткөндө биз турмуш куруу, ажырашуу, алардын жолдору, арыздануу кандай болот, ушул тартиптерин бул юридикалык маселелерге көп көңүл буруп, ошолорго токтоло кеттик. Ошого карабастан дагы көйгөйлүү маселелер көп, эфирден айта кетип турган көп нерселер бар. Бирден бир маанилүү нерсе бул үй бүлө ажырашып аткан учурда эки жубайы, аялы, күйөөсү ажырашып аткан учурда сөзсүз түрдө эки маселени чечет. Бул биринчиден балдардын тагдыры чечилиш керек. Балдар ким менен жашайт, экөө башка жака жашап кеткен учурда балдар ким менен жашайт жана дагы бир маселе бул материалдык маселе, мүлк кандай бөлүнөт. Мына ушул эки маселеге биз көп көңүл буруп айтып кетсек. Биринчиден, ар бир үй бүлөдө бала пайда болгон учурда бала менен бирге анын укуктары пайда болот. Ушул маселени биз көп жакшы түшүнбөйбүз. Күнүмдүк жашоодо консультацияларды берген учурда мен дайыма таң каларлык маселеге кабыл болом да. Бул көпчүлүк энелер келип алып, мен балдарым бар, балдарды минтем, тигинтем, ал үчүн мындай кылыш керек, мен жолдошумду мынтип салалы, тигинтип салалы деп ушундай кызыктай маселелерди айтышат да. Бул негизи эмне болуп атат? Бул балдарды өзүнүн укугу жөнүндө, балдардын тагдыры жөнүндө ойлонбой, балдарды өзүнүн келишпей калган, мамилеси келишпей калган адам менен, күйөөсү менен болгон ыр-чырынын ортосунда пайдалануу, кантип пайдаланыш керек, ошону пайдалануу максатын көздөгөнүнө мен энелерге абдан таң каламын. Бул абдан туура эмес нерсе. Бул биздин элибиздин ичинде аябай жат көрүнүш. Ата эне өзүнүн милдетин, укугун жакшы түшүнө билиш керек. Биринчиден, биз балалуу болгон учурда алардын астында көп милдетибиз пайда болот. Алар жаш жеткичекте 18 жашка чейин биз аларды сөзсүз түрдө багууга, алардын ден соолугун кароого, балдарды окутууга, туура тарбиялоого жана алардын келечекте адам болушуна шарт түзүп берүүгө, анан баардык болгон мүмкүнчүлүгүбүздү жумшап, ошолардын астында жоопкерчилигибиз күчтүү болот. Ошону биз түшүнө билишибиз керек. Тилекке каршы биздин коомдо аталардын көпчүлүгү ажырашкан учурда энелерине балдарды таштап коет дагы, ага көңүлү бурбай кетип калат. Алар эмне ичип атат, эмне жеп атат, кандай кийим кийип атат, кайсы мектепте окуп атат. Бул балдар жок болгондо унутуп калып кете беришет да. Ал эми аталык жоопкерчилик кайда кетти? Бул аталык жоопкерчиликти эмне үчүн көздөбөйбүз, эмне үчүн ойлонбойбуз? Мына ушундай учурлар көп болуп аткандыгы үчүн мен азыр эфирден ошол жөнүндө токтоло кетейин деген оюм болуп турат. Ата деген биринчиден, эгерде үй бүлө ажырашып, балдар энеде калса, бул сөзсүз түрдө балага материалдык жардам. Бул кийим-кечек, тамак-ашын камсыздоо кылуу үчүн өзүнүн аракетин кылыш керек, сөзсүз түрдө. Эми күндө балага тамак керек, күндө кийим керек. Бул күнүмдүк нерселер. Кээ бирлери айтат, мен бир 10 жылдан кийин бир баланча акча берип коеюн балдарга деп. Ага чейин бала эмне кылат? Ушул күнүмдүк талап кылына турган нерсени булар күнүмдүк төлөш керек. Ошон үчүн тилекке каршы мен өткөндө айтып кеткендей, бербеген аталардын аркасынан кубалап, алимент өндүрүүгө туура келип атат. Ушуну ар бир ата терең ойлонуп жүрүш керек. Андан тышкары балдарга тарбия берүү, окутуу маселелери дагы абдан зор маселе. Жалаң эле мектепте бекер окуудан тышкары балдарды бийге, спортко же болбосо кандайдыр бир кружокторго окутуу туура келет. Ал жөнүндө ким ойлонот? Эгер аталар ойлонбосо, ким ойлонуш керек? Ага дагы каражат керек.
эми андан тышкары каражатты берип коюп эле эми акчасын берип атпаймынбы деп сыртта калган болбойт. Тарбия маселеси, тартип маселеси бар. Эгерде эне жалгыз болсо, бул толук эмес үй бүлө болуп эсептелет. Демек атасы өзү мейли кете берсин, мейли башка үй бүлө кура берсин, бирок өзүнүн балдары тургандан кийин ошол жерде бала кандай тарбияланат, ага сөзсүз түрдө катышыш керек. Ал көп маселелер. Мисалы үчүн кайсы балдардын мекемесине барат, мектепке барабы же бала бакчага барабы, ошол жерде дагы кандай бир нерселер болуп атат, мероприятиялар болот, ошонун баарына катышыш керек. Келип билип туруш керек. Тыштап коюп эле 10 ай 40 жылда бир жолу келип эле эмне болуп атат деп сурап койбой, күнүмдүк баланын окуусуна, тарбия маселесине катышып, өзү келип балдарды эс алдырып, же болбосо жана окуу маселелерине, тарбия маселелерине катышып, ошонун баардыгы булардын милдети. Ошон үчүн жанагы коомчулуктагы эми ажыраштык болду деп кетип калган абдан туура эмес ойду мен жокко чыгарууну суранам. Себеби силер энеси менен ажыраштыңар, атасы менен ажыраштыңар, балдары менен эч качан ажырашпайбыз. Бул балдардын астында биздин милдетибиз аябай зор. Алар өздөрү жетилип 18-ге чыгып өзүнүн жолун таап кеткичекти. Бул мамлекет тарабынан биздин үй бүлө кодексинде, жарандык кодексте так көрсөтүлгөн милдеттердин, эң негизги милдеттердин бири. Ошон үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр, бул маселеге абдан терең ойлонушубуз керек. Андан тышкары мен жогоруда айтып кеттим. Ажырашып аткан учур негизи бул балдар үчүн аябай оор, татаал учур. Анткени ал балдардын аң сезимине бул ата энеси бирдей болот да, булардын өзүнүн ортосунда мамилеси болбой калышы аябай чоң капачылыкты алып келет. Эми ошого карабастан мындай процессти, ажырашуу процессин, балдардын көңүлүн, оюн, тарбиясына таасирин ойлонуп туруп өткөрүү зарыл да, балдарга зыяны тийбегидей болуш керек. Эми тилекке каршы биздин коомубуздун өнүгүүсү өтө бийик болуп, баардыгы ойдогудай болуп аткан жери жок. Ажырашуу өзү бул мамиленин өтө оордугу, кандайдыр бир күч көрсөтүү жана көп терс нерселердин жыйынтыгы катары болуп аткан үчүн балдарга дагы өтө чоң зыянын келтирет да. Ушуну да эске алышыбыз керек. Ошон үчүн мүмкүн болсо биз үй бүлөнү сактап калууга аракет кылууга деген кеңештерди беребиз. Бирок ошондой маселе болгондон кийин бул балдардын ордун, ушул ажырашып аткан учурдагы балдардын ордун айта кетейин деп отурам. Биринчиден, балдарды өзүңөрдүн эки күйөөсү аялы ортосундагы мамилеге жана ажырашууга кийлигиштирип, же болбосо аларды пайдалануу туура эмес. Эч качан аны пайдаланбаш керек. Көпчүлүк, жана мен жогоруда айтып кеттим, энелер балдарды пайдаланып, ошолордун аркасы менен кандайдыр материалдык өзүнө бир шарттарды түзүп алууга аракет кылышат да. Ал эми балдардын өзүнүн өнүгүү, аң сезими жөнүндө ойлонбой калат. Мисалы үчүн, мен жакында эле бир ишке катыштым. Ал иште 4 баланын энеси атасы менен кармашып отуруп ажырашышты. Бирок ошондо дагы балдарды алып барып айылга, ата энеси өздөрү 80 жашка жакындап калган адамдар экен, 4 баланы ошол жерге таштап коюп, өзү биякта шаарда жүрөт. Бул абдан туура эмес нерсе. Себеби өзүнө балдарды алып калдыбы, бул алып калуу маселеси дагы ошо жана жашаган үйүн, материалдык жардамды көбүрөөк алуу максатында болду. Эми баланы ата эне, конечно, баардыгы жакшы көрөт, бирок бул жерден эми процессте мен специалист катары ошону байкадым да. Эми азыркы учурда да балдар ошол жерде болуп атат. Атасы барып көрүп, балдарды капаланып келип атат. Себеби балдардын багуусу эми 80 жаштагы улгайып калган байбиче кантип багат балдарды, 4 бала болсо.
балдардын тырмактары алынбаган, жүдөө кыйналган учур болгон. Анан ошол себептен алып келип алып, кайра өзү багайында аракет кылса, кайра талаш болуп, чыр болуп чыкты да. Мындай учурларда биздин жарандык кодексте көрсөтүлгөн, үй бүлө кодексинде көрсөтүлгөн балдарды жашаган жерин аныктоо маселеси тууралуу иш жүргүзүлөт да. Демек биз сотко кайрылыш үчүн бир тарап арыз жазат, доо арызын жазат дагы, балдарды алып калуу жөнүндө ошол негиздерин айтат. Эмне себептен бул ошол арыз жазган адамдын энеси болобу, атасы болобу колунда балдар болуш керек. Бул биринчиден балдардын жашоо шарты. Бул жашай турган өзүнүн үйү, комнатасы болуш керек, бөлмөсү. Же ошол жерде эгер окуучу бала болсо, окуй турган шарты болуш керек. Андан тышкары күнүмдүк тамак аш ичүү, кийим кийүү боюнча материалдык мүмкүнчүлүгү болуш керек. Андан тышкары адамдык сапаттары ата эненин биринчиден ал өзү аң сезими туура, толук, арак ичпеген, наркотик чекпеген, өзүнүн колунда туура алып жүргөн адам болуш керек. Эгерде мен жогоруда айтып кеткендей терс көрүнүштөр болсо, ичкич болсо, же башка туура эмес жактары көп болсо, анда бул балдардын аң сезимине туура эмес таасир берет. Ошон үчүн бул учурда көпчүлүк мындай учурларда сотто каралган учурда ал өзүнө балдарды алып кала албайт. Андан тышкары өзүнүн ишкер болуш керек, аракет кылып материалдык жактан балдардын баарын камсыз кылууга аракети болуш керек. Мына ошондой арыз менен кайрылып сотко ошого далилдей турган документтерди, балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн, ошол жашаган жериндеги маалым каттарды, кайрылган кишинин тууралуу мүнөздөмөлөрдү, жана кошуналардын, туугандарын күбөлүккө чакырып, алар күбө катары сотто сүйлөп, анан сот өзүнүн чечимин чыгарат. Демек, ажырашуу учурундагы балдарды кайсы жерде жашоо маселеси бул экөө бирге чечиле турган нерсе. Балдарды атасы менен жашайбы же энеси менен жашайбы, бул маселе чечилгенден кийин гана бул балдардын тагдыры туура нукка түштү десек болот. Бирок мындай чечим чыккандан кийин деле ата эне өзүнүн милдеттеринен бошотулбайт. Алардын 18 жашка чыкканча. Көпчүлүк учурда атасы же энеси абдан ичип коомдо жат адам болуп калгандыгы үчүн ал ата энелик укуктан ажыратышы мүмкүн. Мындай учурда ажыратылгандан кийин дагы алар балдарды камсыздоо, материалдык жактан камсыздоосу бул жоопкерчилиги алынып таштабайт. Алар ошол камсыздап иштейби, кайсы жерде болсо да баары камсыздашка милдеттүү болот. Демек, биринчиден өкмөт, коомчулук бул балдардын тагдырын, балдардын шартын, алардын өсүп өнүгүшүн көздөйт. Ошол себептен азыркы учурда райондук администрацияларда балдарды камсыздоо бөлүмдөрү бар. Отдел поддержки семьи деп аталат. Эми ошол бөлүмдөр ушундай маселелер көйгөйлүү үй бүлөлөрдү байкап, балдардын кызыкчылыгында чыгып, сотко да кайрылууга мүмкүнчүлүгү бар. Жана жанагындай туура эмес жат көрүнүштө болгон ата энелерден балдарды алуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Мына ушундай маселелерге жеке эле үй бүлөнүн ичи эмес, биз дагы коомчулук аябай чоң көңүл бурушубуз керек. Кошуна колоңдорубуз ошол учурда баланын тагдырына биз дагы катышып коюуга укугубуз бар. Ушундай ОПСДге кайрыла турган болсок, алар балдарга жардам берип, алардын атынан чыгууга, баардык органдарга кайрылууга мүмкүнчүлүгү бар. Демек, балдар маселеси бул жеке эле коомчулуктун эмес, ата эненин дагы чоң милдети бул маселени чечүүдө. Ата эне өзүнүн
жолдошу менен болгон мамилесин, ошонун жыйынтыктарын же болбосо алар андан өч алуу катары балдардын тагдырын пайдалануу бул абдан туура эмес нерсе. Мен муну айткан себебим бул абдан көп көрүнүш болуп атат. Дагы бир айта турган нерсе, биздин үй бүлөлөрүбүздө ата энеден башка чоң ата чоң эне, тай ата тай эне дагы катышат. Себеби неберелер ар бир адам үчүн абдан жагымдуу, аябай жылуу мамиле түзүлүү үчүн аябай чоң маселе болуп эсептелет. Баарыбыз неберелерибизди жакшы көрөбүз, алар менен мамиле кылбыз керек. Бирок жанагындай көйгөйлүү маселе пайда болуп, келин менен уул же болбосо кыз менен күйөө ажырашкан учурда мындай шарт, неберелер менен мамиле кылуу шарты токтоп же болбосо аябай чоң чырга айланып кетет. Таарынган тараптар ошо балдарды пайдаланып, аларды көрсөтпөйбүз, келбегиле, катышпагыла деген учурларды көп кездештирип жүрөбүз. Бирок балдар кичинекей да, алардан эч ким сурабайт. Атаң менен, чоң энең менен, тай энең, тай атаң менен катышкың келеби, аларды сагындыңбы деп сурашпайт. Өзүнүн гана бийлигин көрсөтүп, ата же эне барбайсың, катышпайсың деп балдардын жүрөгүнө аябай көйгөй алып келет дагы, аларды капыландырат. Бул дагы туура эмес нерсе. Себеби биздин мыйзамдар тарабынан, үй бүлө кодекси тарабынан, жарандык кодекстер тарабынан чоң ата чоң эне, тай ата тай энелери балдардын тарбиясына катышууга, аларды көрүүгө укуктары бар. Эгерде иш аябай жаман болуп, такыр аларды көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап аткан болсоңор, анда бул учурда дагы сотко кайрылып, жанагындай добарыштар менен кайрылсаңар, соттон суранып, кайсы бир мөөнөттө балдарды көрүп, алар менен эс алып, же болбосо аларга кандайдыр бир тарбиялык нерселерди айтууга шарт болот. Эми ата энелер кандай керек болсо, чоң ата чоң энелер, тай ата тай энелер дагы балдарга ошончолук керек. Ошону менен бирге ата энелер ага тоскоолдук кылууга эч кандай укугу жок. Балдардын тарбиясына, аларды камсыздоого, белектерин алып барып берип катышууга, үйүнө алып келип алып, кандайдыр бир убакыт өткөрүүгө толук мүмкүндүктөрү, толук укугу бар. Бул маселелерди биз тактап жүрүшүбүз керек. Биз билебиз, кыргыз үй бүлөлөрүндө көпчүлүк учурда балдар ошол ата энелеринде тарбияланып калышы мүмкүн. Мындай учурларда дагы жекече ошол ар бир ишти жекече сотто каралган учурда прокуратуранын катышуусу менен, жанагы педагогдордун катышуусу менен бул чоң аябай маанилүү маселе болгондуктан бардык тараптан текшерилип, такталып, анан каралып, анан чечим чыгат. Ошон үчүн эгерде ушундай көйгөй болуп аткан учур болсо, сиздер өзүңөр дуарыз бере албасаңыздар, адвокаттарга, юристтерге кайрылып, ушундай консультация алып кайрылсаңыздар болот. Силердин толук укугуңар бар. Менин айта турган оюмдун эң негизгиси, кичине коомчулук биз өзүбүздү сыйлап, балдарыбызды сыйлаганды үйрөнсөк. Көчөдө баратканда мен көп байкаймын, балдарды биз туура эмес мамиле кылабыз. Бала аябай чыркырап, ыйлап баратса дагы аны сүйрөп бараткан ата энелерди көрөбүз. Же болбосо бир кичинекей 5 жаш, 3 жаш балдар болсо ошого кыйкырып аткан энелерди көрөм. Бул абдан терс нерсе. Ар бир баланын тагдырына туура мамиле жасасак, алардын укуктарын туура түшүнүп, аларды сыйлаган учурда бала мокок болбойт, жакшы өрчүйт, бардык өзүнүн таланттарын ачып, жакшынакай биздин коомубуздун жакшы адамы болот. Ошон үчүн жанагындай терс көрүнүштөрдү, биринчиден балдарга зордук зомбулук көрсөтпөй, аларга кыйкырбай, аларга туура тарбия берип, аларды ыйлатпай жакшынакай тарбиялашыбыз керек. Баланы тарбиялоого туура жана өнүктүрүүгө бул милдети бар экендигин, бул укук эмес, бул милдет экендигин туура түшүнсө жакшы болот эле.
Анда эмесе, урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Эмкиде көрүшкөнчө саламатта болгула. Дагы көйгөйлүү маселелериңер болсо, эфирден тышкары биздин дарек боюнча кайрылсаңыздар болот. Баардык суроолоруңарга жооп бергенге аракет кылабыз. Саламатта болуңуздар.